Күндүн орчундуу окуялары 11 каналында. Кыргыз-Өзбек чегарасында абал чыңалууда. Ала-Бука районуна караштуу Тактал Элек аймакка Өзбекстан 2 БТР жана 2 КАМАЗы менен 30-40 аскер кызматкерин киргизди. Ал арада Баткенде Өзбекстандын Сох анклавына чегара өткөрмө бекеттери аркылуу каттамдар токтотулду. Райондо транзиттик каттоолордо чектөөлөр киргизилди. Ошондой эле Сириянын түндүгүн күрд партиялары өз алдынча федерация түзүшкөнүн жарыялашты. АКШ Сириянын бүтүндүгүн колдоп, бул федерацияны тааныбай турганын билдирди. Аты жөнүм Назика Атамбекова. Кутман кечиңиздер менен. Бүгүн таң эрте Ала-Бука районундагы Кыргыз-Өзбек чегарасында Тактал Элек аймакка Өзбекстандын 30-40 аскери кызматкерлери 2 БТР жана 2 КАМАЗ унаасы менен кирип келишти. Мындан тышкары Өзбек тарап Маданият автодорожный көзөмөл өткөрүү пунктун бир тараптуу жаап салып, Достук автодорожный өткөрүү пункту аркылуу жарандарын жана транспорттордун каттамына чектөө киргизди. Кошуна өлкөнүн чегарачылары кыргыз жарандарын Өзбекстандан чыгууга уруксат беришип, ал эми кирүүгө тыюу салышкан. Буга жооп берет кыргыз тарап өзбек жарандары үчүн Баймак автодорожный, Кеңсай автодорожный, Кадамжай автодорожный өткөрмө пункттары аркылуу кирип чыгууга тыюу салды. Бүгүн 2016-жылдын 18 мартында болжол менен саат 7:40 Жалал Абад облусунун Ала-Бука районунун Макол жергесинде мамлекеттик чегаранын Тактал Элек тилкесинде Өзбекстан Республикасынын аскер кызматкерлери 2 БТР жана 2 КАМАЗ үлгүсүндөгү техникаларды коюп коюшкан. Буга кошумча айтылган аймакта Өзбекстандын 35-40 аскер кызматкерлери жүргөндүгүн белгилеп өтөбүз. Буга байланыштуу бул маселелерди чечүү максатында азыркы тапта кыргыз тарап тиешелүү иш-чараларды жүргүзүп, бул маселени сүйлөшүү жолдору менен чечүүнү аракет кылууда. Кошумчалай кетсек, түш ою Кыргызстандын чегара кызматы окуя болгон жерге кыргыз аскерлерин алып кирди. Эки тараптын чегара кызматкерлери чегарадагы соңку аракеттер боюнча аксыда бүгүн сүйлөшүүлөр өткөрдү. Соңку чегарага байланыштуу окуялардын себеби боюнча Кыргызстандын чегара кызматы расмий Өзбекстанга сурам менен кайрылып, расмий түшүндүрмө ала элек. Теманы улай бүгүн Баткенде Өзбекстандын Сох анклавына чегара өткөрмө бекеттери аркылуу да каттамдар токтотулду. Ал тургай транзиттик каттоолордо чектөөлөр киргизилди. Чегара эмне үчүн жабылганын азыр ачык айтылбаганы менен бул 2 күн мурун болгон окуяга байланыштуу деп божомолдонуп жатат. Эске салсак, 16 март күнү Өзбекстандык айдоочу Кыргызстандын аймагы аркылуу барат автобус менен 8 жаштагы баланы койдуруп кеткен. Каза болгон баланын айылдаштары Өзбекстанга таандык автобустун айнектерин талкалап салышкандан кийин Сох анклавынын расмийлери өз жарандарына Кыргызстан аймагынан өтүүдө этият болуусун эскерткен. Ал арада президент Алмазбек Атамбаев бүгүн мамлекеттик чегара кызматынын төрагасы Райымберди Дүйшөнбиев менен кабыл алды. Жолугушууда президент өлкөнүн сырткы чектерин кол тийбестигин камсыздоо жана чындоо боюнча көрүлүп жаткан чаралар тууралуу маалыматты укту. Эл аралык жаңылыктардан күрд, ассириялык, араб жана армяндардын Сириянын түндүгүндө өз алдынча аймак түзүү аракетин АКШ четке какты. Кошмо Штаттардын мамлекеттик департаменти Вашингтон Сириянын бүтүндүгүн колдоорун билдирди. Сирияда федералдык аймак түзүү планды жергиликтүү күрд, араб жана түркмөн лидерлеринин жолугушуусунда макулдашылган. Федерация түзүү демилгеси Сирия өкмөтү оппозициясы жана Түркияда четке какты. АКШда мунайга болгон баа жыл башынан бери 4% кымбаттап, эң жогорку чекке жетти. 17 мартта нефттин 1 баррели $40 20 тыйынга чыкты. Дүйнөдө, анын ичинде АКШнын өзүндө да мунайга болгон суроо талап кайрадан өсүүдө. Соңку жолу мунайга болгон баанын секириги 2015 жылдын 3 декабрында катталган эле. Берүүбүздүн кийинки бөлүгүндө Казак бийлиги педофилдерди химиялык бычууга макулдук берди. Эми ай сайын Казакстанда айыбы аныкталган педофилдерге медициналык чаралар көрүлө баштайт. Бишкекте Норуздун урматына майрамдык иш-чаралар уланууда. Норузду белгилөө соңку кездери кандай өзгөрүүлөр болгон 11 каналынан көрүңүздөр. Астанада өтүп жаткан спорттук мелдеш жыйынтыгында кыргызстандык 5 спортчу Олимпиадага жолдомо алышты. 11 каналында жаңылыктарды улантабыз. 21 март Норуз майрамыга саналуу күндөр калды. Бүгүндөн тарта Бишкекте майрамдын урматына спорттук мелдеш маданий иш-чаралар башталды. Норуз майрамына карата Борбор калаада эмне майрамдык шаанилер болот? Кененирээк кийинки баянда.
Нооруз майрамынын урматына Борбордук калаабызда көптөгөн майрамдык маарекелер пландаштырылып турат. Майрам эртең менен эле Дасмия улуттук комплексте шаарынын мэри уюштурган мугалимдердин катышуусу менен майрамды белгилөө башталат. Свердлов жана Октябрь районунун акимчиликтери 19-20 мартта кичи футбол жана башка спорттун түрлөрү боюнча мектеп окуучулары үчүн мелдеш уюштурат. Ошондой эле бул майрамды каттуу майрамдоо Нооруз күнү салт боюнча 21 март калаабыздын Борбордук аянтында Бишкек шаарынын мэриясынын маданият бөлүмүнөн жана туризм тарабынан даярдалган майрамдык концерт жана театр оюндары өткөрүлөт. Оюн эртең мененки саат 10 башталып, түштөн кийин саат 2 аяктайт. Муну менен бирге Тышкы иштер министрлигинин өкүлдөрүнүн катышуусу менен эски аянтта кайрымдуулук көргөзмө жана спорттук мелдештер өтөт. Түшкү саат 2ден кечки саат 5ке чейин Токтогул атындагы улуттук филармонияда элдердин алдында театралдык жана бий клубтарынын катышуучуларынын аткаруусундагы ар кандай оюндар болот. Борбор шаарынын тургундары үчүн Сейил бактарда да майрамдык маанайда ар кандай мелдештер өткөрүлөт. Ататүрк паркында музыкалык мектептердеги балдардын катышуусу менен Нооруз 2016 майрамдык концерти уюштурулуп жана спорттук иш-чаралар уюштурулмакчы. Нооруз майрамы шаар жашоочулары үчүн ар кандай шайыр сынактар менен эске калат. Мисалы, элдер отурукташкан Дордойдо жана Дордой 2 конушунда улуттук оюндардын мелдеши өтөт. Жергиликтүү бийлик элдерди тамак аш менен камсыз кылуусу күтүлөт. Ошондой эле Учкун конушунда аксакалдар менен биргеликте сүмөлөктөр таркатылат. Ал эми конуштун окуучулары майрамдык концерт уюштурууда. Гүлүм Эркинбек кызы, 11 каналы үчүн. Нооруз майрамынын айланасында сөзүбүздү коомдук ишмер улуттук жөлөөчү сактоо фондунун жетекчиси Дастан Сарыгулов менен улантабыз. Дастан мырза, куш келипсиз студияга. Нооруз майрамынын тегерегинде талаш тартыштар көп, алалы айрымдары Нооруз мусулмандардын майрамы эмес деп эле айтышат. Аны белгилөө Курандын айрым фатваларына туура эмес келет дегендер да бар да. Кыргызстанда деле бул майрам Советтер Союзу урагандан баштап гана белгиленип калды. Деги эле Нооруз майрамынын жаралыш тарыхына кайрылып кетсеңиз. Müslümanlar bu bayram Müslüman dinine girbeyt degeni tuğra. Sebebi İslam dini 7. kılımda tüptölgön. Muhammed Peygamber 570 yılı jargı dünyaya gelip 631 yılı dünyadan ötkön. 7. kılımdan beri İslam dini yeryüzüne taradı. Нооруз майрамдын пайда болгону 10 000 жыл бери дегенде тарых. 10 000 жыл. Илим далилденген 10 000 жыл тарых. Ошон үчүн Нооруз майрам өтө байыркы майрам. Түбү неолит дооруна барып такалат. Мунун түпкү маңызы эмнеде? Ал доордо илим аныктагандай. Жылына 10 адамдан 7-өө дүйнөдөн өтүп өтө оорчулук турмуштун айынан 10 баладан 9'u чарчап калчу экен. Мына ошондой доордо кыргыз айтат кыш чыгаша деп. Кыштан аман чыктык деп тирүү калгандар кубанган майрам. Өтө байыркы майрам. Андан тышкары Нооруз майрам кыштан чыктык, табият ойгонду, табиятка жан кирди. Эми жаңы тилек, жаңы үмүт, жаңы ырыс менен жашайбыз деген үмүт майрамы. Жакшы тилектин майрамы Нооруз майрам. Андан тышкары Нооруз майрамдын дагы бир терең мааниси теңирчиликке такалып атат. Биздин байыркы бабаларыбыз жараткан баарына бирдей күндүн нурун чачат. Аба, суу, жер баарын ылгабай тең берет. Мына күн түнгө теңелген адилеттүүлүктүн туу чокусу. Теңдиктин белгиси деп ушул күндү өзгөчө белгиленген. Бул нече миң жыл илгери калыптанган майрам. Андан тышкары ошол кыйын мезгилде аман калуунун бир эле шарты болгон ал жамаатташып ынтымак биримдикте жашоо. Демек, Нооруз ошол ынтымак биримдиктин белгиси, ынтымак биримдиктин майрамы болуп келген. Ал эми Нооруз майрам бизге каяктан келди деген сөз Ирандан келди деген. Бул туура эмес. Непал мамлекетинде Манас чокусу бар, Индияда Манас дарыясы бар, Тибетте Манас көлү бар, Кавказда Манас дарыясы бар.
Алтай Сибирде Манас чокулары бар, Манас дарыясы бар. Орта Азияда Манас каналы бар. Ошонун баары бизге Ирандан келдиби? Албетте Ирандан келген жок. Бул биздин түпкү байыркы бабаларыбыздын майрамы. Эми Союз убагында мындай саясий көз караш болгон, өткөндүн баарын унутабыз, өткөндүн баарын, эскинин баарын талкалайбыз, жаңы доорду курабыз, жаңы адам калыптанат деп. Ошон үчүн улуттук майрамдарга, улуттук оюндарга, улуттук кол өнөрчүлүккө, улуттук өнөрлөргө көңүл бурулбай чабуулдун алдында болуп келди. Ошого байланыштуу Совет доорунда Ноорус майрамдан элибиз алыстап калды. Ал эми Совет доорунан кийин, КПСС урагандан кийин элдин канында, жанында, наркында, салтында, тилинде сакталып калган улуу Ноорус майрамы кайра келип атат. Бирок биз чоң жоготууга учурадык. Албетте Ноорус майрамдын терең маанисин, мазмунун унутуп коюп, азыр сүмөлөк жасоо, тамак аш, майрам катары эле болуп калды. Мунун терең мааниси дагы калыбына келе элек кайта. Ошентсе да өз огуна айланган күн март айынын ордун алмаштырат деген түшүнүк менен 21 мартты белгиленген кыргыздар Ноорузду башка элден эмнеси менен айырмаланып тосушат? Түпкү байыркы Ноорус майрам дала элдерге таандык болгон. Көбү отурукташып, табияттан алыстап, бул майрамды мындай үстүртөө белгилеп келатышат. Алардан айырмаланып, кыргыз эли 20-кылымдын башталышына чейин көчмөн турмушта жашап келген. Табият менен ажыратылгыс бирдикте болгон. Табият менен эриш аркак жашаган. Ошон үчүн биздин элде бул өтө терең мазмуну менен өтө бийик деңгээлде дайымата белгиленип келген. Дагы бир өзгөчөлүк. Ноорус майрамда ата бабаларыбыз туулган күнүн азыр жыл сайын өткөрүп атат. Биздин ата бабаларыбыз андай кылган эмес. Мүчөл жылын белгилеген. Ошол Ноорус майрамда ошол жылы кимдердин мүчөл жылы болсо, Ноорус майрамга кошуп, ошону белгилешкен. Мына муну менен айырмаланган. Дагы бир айырмачылыгы, ат оюндар абдан кеңири болуп келген. Ат оюндар менен, улуттук оюндар менен ушундай айырмаланып келген. Андан тышкары ошол мүчөл жылды белгилеп, 12 жылда бир кайрылган мүчөл жыл ошо Ноорус майрамда кошо белгиленген. Мына ушуну менен айырмаланган. Дастан мырза, замандын өзгөрүшү менен Ноорузду белгилөөдө кайсы бир ырым-жырымдар бурмаланып белгиленип жаткан жокпу? Эми биз өзүбүз көрүп атабыз. Мына бүгүн муфтият бул мусулманчылыкка жатпайт, бул кереги жок деген, бул ширик деген мааниде айтып атпайбы? Бул өзгөчөлүк да. Көрбөйсүңөрбү? Өзүбүздүн түпкү рухубузга байланыштуу улуу майрамды азыр ислам динин тутунгандар айтып атат, жок, бул кереги жок, бул күнөө дегендей мааниде айтып атпайбы? Бул абдан туура эмес. Андан тышкары, албетте көбү унутта калды да, көбү унутта калды. 70 жыл КПССтин саясаты жүрүп келди. Анан кийин батыштын үстөмдүгү болду. Ошон үчүн көлөкөдө калгансып, бул улуу майрам мурдагыдай белгиленбей калды. Мисалы, улуу от жагылбай калды жерлерде. Ошол отту тегеренип, тилек айтып, колтукташып, ынтымакташып, улуу кичүү дебей, бай кедей дебей, баарыбыз теңбиз деген мааниде мындай шаң шөөкөт өтпөй калды. Ноорус майрам негизи адамдын пейилин кеңейткен, дилин агарткан, көңүлүн даңазалап, биримдикти бекемдеген, ынтымакты чыңаган рухий майрам болбой калды. Мына ушул өксүккө учурап атабыз. Буйруса мүмкүн бара-бара ушул майрамдын терең маанисин, улуу мазмунун кайта калыбына келтирсек жакшы болот эле. Рахмат сизге. Ноорус майрамы тегерегинде коомдук ишмер Дастан Сарыгулов менен маектештик. Көрсөтүүбүздү улантабыз. Казак парламенти педофилдерге карата химиялык кастрацияны колдонуу боюнча мыйзамды колдошту. Казакстандын башкы прокуратурасы педофилия үчүн химиялык бычуу жазасын киргизүүнү демилгелеген. Казакстанда айыбы аныкталган педофилдерге эми
Медициналык чаралар көрүлүп турат. Эске салсак, жыныстык зомбулук алдын алуу үчүн Кыргызстанда да химиялык бычуу демилгеленип келет. Спорт жаңылыктарынан Астанада өтүп жаткан финалдык беттештин жыйынтыктарында жалпы жонунан кыргызстандык спортчулар 5 лицензияга ээ болушту. Грек-рим күрөшү боюнча Балбан Жанарбек Кенжеев 2016-жылы Рио-де-Жанейро шаарында өтө турчу Олимпиадага лицензия утуп алды. Эркин грек-рим жана кыз-келиндер арасында күрөш боюнча лицензиялык эл аралык турнир Астана шаарында өтүүдө. Ага Кыргызстандан 17 спортчу катышууда. Чейрек финалда Кенжеев индиялык балбан менен кармашып, аны 8-0 эсебинде утуп алган. Жарым финалдык беттеште жапон балбаны Тайчи Окана 2-0 эсебинде жеңди. Жайкы олимпиадалык оюндар 5 августтан 21 августка чейин Бразилиянын Рио-де-Жанейро шаарында өтөт. Ушуну менен жаңылыктарыбызды жыйынтыктайбыз. Кеч көңүлдүү улансын. Саламатта калыңыздар.